Саламатсыңарбы балдар? Жакшы уктап көңүлдүү турдуңарбы? Силер ар дайым эртең менки көнүгүүлөрдү жасаганды жана бети колубузду таза жууганды унуткан жокпузбу балдар? Дайым таза жуунам, коркпой муздак суудан. Дайым таза жүрөмүн, тазалыкты сүйөмүн. Мына балдар, баарыбыз таза жуунуп алып, эртең менки тамактанууну баштайбыз. Анан аталарыбызды, апаларыбызды күлүп карап, эртең менки көңүлдүү маанай түзүп алабыз, балдар? Кана эмесе, баарыбыз бүгүнкү сабакка көңүл буралы, Бүгүнкү сабагыбыз жөнөкөй математикалык түшүнүктөрдү калыптандыруу, геометриялык фигуралар деп аталат. Силер геометриялык фигуралар кандай экенин билесиңерби? Көрдүңөр беле? Анда эмесе, азыр баардыгыбыз кур коюп, геометриялык фигуралар менен таанышабыз. Алар ар кандай фигуралардан турат. Биринчи, төрт буручтук, тик буручтуу, төрт буручтук, үч буручтук жана тегерек. Геометриялык фигуралар балдар, төрт буручтуктун төрт кыры бар жана төрт бурчу бар. Тик буручтуу төрт буручтуктагы дагы эле дал өзүндөй төрт кыры бар. А бул болсо тик буручтуу үч буручтук деп аталат. Анын үч кыры бар. Бул тегерек балдар. Үйүбүздө балдар, ушул геометриялык фигураларга окшош буюмдарды атагылачы. Саат, жаздыкча жана үйдүн түзүлүшү. Буларды төрт бурчтук деп атайбыз. Үйүбүздөгү каалга, телефон, телевизор булар тик буручтуу төрт буручтукка кирет. А үйдүн чатырчасы болсо үч буручтук жана жол эрежелеринин белгилери үч буручтукка кирет. Кичинекей балаты дагы үч буручтукка кирет балдар. Бул күлүп турган күн тегерекке киргизсек болот балдар. Дагы эмнелер кирет? Ойлонгулачы балдар. Топ кирет, дарбыз кирет балдар. Жана светофордун үч тегерекчеси кирет. Булар биз балдар үч буручтук, төрт буручтук тегеректи менен таанышып алдык, Кана баарыңар эми үйүңөрдө эмнелер окшош экенин айтып бергилечи бизге. Төрт бурчтуктун төрт кыры бар. Ал мен очмок тур. Саламатсыз. Мен саркпаймын. Таңдыр. Балаты. Азаматсыңар балдар. Баарыбыз геометриялык фигуралар менен таанышып алдык. Эми балдар, үйүңөргө тапшырма. Ар бириңер ушул фигуралардын окшоштугун таап, үйүңөрдө эмне буюм бар экенин бизге айтып бергиле. Биз силерден жооп күтөбүз балдар. Саламатта болгула балдар.